багытка бурулганда гана чогуу ушунчалык чоң ой домкор, тоону томкор деп коет го, мына ошондой иштерди аткарабыз да. Эми ушул команда менен иштөөдө биздин эң биринчи өзүбүздүн милдеттерибизди жана укуктарыбызды жакшы билишибиз керек да. Партнер жана спонсордун укуктары жана милдеттери. Биринчи эле ошо сиз эгерде кайсыл жактан, кайсы тараптан күчтүү болсоңуз дагы, ошол тарапта ошол бизнесте чогуу колдонуп кетсеңиз болот. Балким бирөөңүздөр ырдайсыздар, бирөөңүздөр бийлейсиздер деген. Фестиваль уюштуруп атканда ырчы да керек. Фестивалдарды же болбосо ушундай бир чоң мероприятие уюштуруп жатканда сиздердин командада сөзсүз түрдө бийчилер да болуп керек тийип калат да. Мына ошолордун баарын тең чогуу команда менен колдонсоңуздар болот да. Ар бир адамдын жетишпеген жагы бар да. Аны сөзсүз түрдө ошол командадагы адамдар толуктайт. Демек биз баарыбыз тең бир максатты көздөй иштеп аткандыктан биз баардыгыбыз тең тилегибиз, иштөөнүн жолдору бир да. Эми баардыгыбыз тең кандайдыр бир ишти аткарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан чогулуп алып иштейбиз да. Демек партнер, ар бир командага келген партнер сөзсүз түрдө ошол спонсору менен чогуу бир байланышта болуш керек да. Эң биринчиден сиз өзүңүздүн спонсоруңуз ким экенин билишиңиз керек да. Сиз ким сиздин спонсоруңуз? Өзүңүздү чакырып келген адамды сөзсүз түрдө барктап баалай билиңиз да. Мисалы апаңызды кандай сыйлайсыз? Мына ошондой сыйлашыңыз керек да. Ошондой сыйлайсыз десе эле колго көтөрүп алып эле алдына тамакты монтип кое калып эле деген эмес. Именно жумушта чогуу бир багытта иштеп аткандыктан чогулуп чечип түзүп алган план менен ошол спонсордун айтканындай кылып, же болбосо сиздин да өзүңүздүн кошумча идеяларыңызды кошуп, чогулуп алып ошол багытта иштеш керек да. Спонсоруңуз ким? Спонсоруңуз сиздин мисалы ушул иштеп жаткан жумушуңузда, же болбосо ушул компанияда спонсоруңуз сиздин жетекчиңиз деп элестетиңиз да. Анан көпчүлүгү минтип айтат: мен спонсорум жок, мен жазып туруп таштап кетип калган, ал келбей алган. Ал спонсордун үстүндөгү, ал спонсоруңузду чакырып келген өзүнүн спонсору бар. Вот ошол, эгерде сиздин спонсоруңуз бул компанияда кетип калган болсо, же болбосо кандайдыр себептер менен бул жакта сиз менен чогуу команда менен болбой жаткан болсо, эч качан ал спонсорду жамандабаңыз. Сиз ошол спонсордун үстүндөгү, аны чакырып келген спонсор сизге как спонсор катары жардам берет. Сиздер өзүңүздөр буга чейин угуп көрүп жүргөнсүздөр да, спонсоруңуздун дагы спонсору бар экенинчи. Сиз ал спонсоруңуздун спонсоруна сиз эмне болосуз? Экинчи линия болосуз. Ага дагы лидерский болот. Ошондуктан ал деле сиздин спонсоруңуз катары эсептелет да. Бирок ушул спонсор менен ортодо байланыш болуп атканда сизге характери жакпай калышы мүмкүн, же бир кыялдары жакпай калышы мүмкүн. Анткени ар бир адамдын бир өзгөчөлүгү бар. Ар бир адамдын өзүнүн бир характери, мүнөздөрү бар. Балким ушундай бир привычкаларды калыптандырып алган. Ошондуктан эч качан ал адамдын андай характерине таарыныштын кереги жок. Ага ошо тирешүүнүн кереги жок. Болгону гана сизге эмне кыласыздар? Кайсы учур болбосун ошол спонсор менен чогуу чечкенге аракет кылыңыз. Ошол спонсорду эч качан жамандабаңыз. Наоборот, сиз аны эмне кыласыз? Мактайсыз. Бизде компанияда бизде өзүбүздүн атайын эрежелерибиз бар. Спонсорду сиз мактоо жолу менен өзүңүздүн чакырып келген адамыңызга, же болбосо өзүңүздүн чакырып келгенден түзүлгөн командаңызга эч качан ал спонсоруңузду жамандабаңыз. Элестетиңиз, өзүңүздүн ненеңизди эле, апаңызды эле башка адамга жамандап атканыңыз. Бул эң туура эмес нерсе да. Биздин өзүбүздүн укугубуз бар. Мисалы, апаңызды жамандасаңыз, сизди сиздин кызыңыз жамандайт. Жашоо бумеранг деген бар. Чындыгында кайталанма жашоо биздин жашообуз. Ошондуктан эгерде сиз ошентип жамандап жүргөн болсоңуз, астыңыздагы өзүңүздүн чакырып келген лидериңиз сизди жамандашы мүмкүн да. Демек сиз
өзүңүздүн милдеттериңизди, өзүңүздүн ушул командада иштеп жаткан багытыңызды эч качан унутпаңыз да. Сиз ошол гана багытта иштеңиз. Биз ушуга чейин биринчи потокто да аябай көп нерселер айтылган, сонун сабактар айтылган. Ошондуктан адам качан адам болот? Чыңгыз Айтматов дайыма айтат, адам күн сайын адам болот депчи. Күн сайын, саат сайын, мүнөт сайын адам болобуз да. Ошондуктан биз кандай болсок, биз ошол күзгү болуп беребиз да. Ар бирибиз өзүбүздөн кийинки адамга күзгү болуп беребиз. Ошондуктан эч качан өзүңүздүн үстүңүздөгү адамды жамандабаңыз. Сиз менен чогуу бир багытта адам бараткан команданын өсүшү үчүн бул аябай чоң өбөлгө берет да, жардам берет. Команданын түзүлүшүнө сиз кандай салым кошуп атсаңыз, ошол салымыңыз ошол командаңыздын бекем болушуна түрткү берет да. Мисалы, бетонду аралаштырып атканда цементти аз кошуп койсо, цемент жарылма болуп калат да. Цементтин баркын билбеген адам цементти аз кошот да. Аз кошот. Эгер цементтин баркын билген адам цементти көп кошот. Мына ошол сыяктуу ал жарылбаган, сынбаган бекем бетон болот да. Ошол сыяктуу эле бизде да ушундай да. Спонсоруңузду кандай кармап, кандай кабыл алсаңыз, сиздин командаңыз ошондой болот да. Эгерде ушунчалык барктап баалап алган болсоңуз, спонсоруңузду дайыма промоушн берип чакырып, ошол промоушндун негизинде сиздин чакырган адамыңыз кандай адамдар менен иштейт экен, ушундай күчтүү адамдар менен иштейт экен деп, ошого дагы сизге мындай карап, анан ошого жараша келет да адамдар. Ошондуктан сиздин милдетиңиз эч качан спонсорго жаман промоушн бербейсиз, мактайсыз, ошол адамдын жакшы жактарын, ошол адамдын көрсөтө турган немелерин ушунчалык мактап көрсөтөсүз. Кайсыл жерде болбосун спонсорго эмне кыласыз? Промоушн берип турасыз. Мындан тышкары партнердун милдеттери, ар бир партнер келгенден кийин ошол команданын бардык шарттарына, бардык эмелерине колунан келишинче колдош керек да. Колдош керек. Анткени бул сиздин командаңыздын өсүшүнө ушунчалык чоң жардам берет да. Командаңыз күчтүү болуш үчүн, сплоченный болуш үчүн, ушунчалык бир тез ийгиликтерди жаратыш үчүн ошол команданын ынтымагы керек да. Демек, сиз эмне кыласыз? Ар бир өзүңүзгө келген партнерыңызду, ар бир чакырып келген партнерлоруңуздарды сөзсүз түрдө эмне кыласыздар? Ошол команданын багытына кошосуздар. Ошол команданын эрежелерине, милдеттерине бардыгын тең түшүндүрөсүз. Кайсыл жакта болбоңуз, офистен тышкары, презентациялар болуп аткан жакта, кайсыл жакта болбосун, сөзсүз түрдө эмне кыласыздар? Ошол команданын шарттарына жардам кылганга, ошол компаниянын же болбосо команданын шарттарынын баарын толук аткарганга аракет кыласыз да. Команда дайыма ар бир, мисалы, сиздин жетишпеген жактарыңызды командадагы адамдар толуктайт да. Сиздин ар бир партнердун жетишпеген жагын ошол команданын дагы, жана мен айткандай, сиздин мисалы ырдаганды билбесеңиз, командадагы адамыңыз ырдаганды кошуп берет да. Мисалы, ырдаган адам болот. Бийлегенди билбесеңиз, бийлеген адам болот. Техниканы жакшы билбесеңиз, техниканы жакшы өздөштүргөн адам болот. Мына ошол бири-бириңиздерден үйрөнүп, анан колдоп кетесиздер да. Кээ бирде байкасаңыздар, спонсор, мен сенин спонсорумун, сен мен айткандай гана болушуң керек деп туура эмес багыттагы нерселерди кылган болсо, ал спонсор дагы өзүнүн милдеттерин билиш керек да. Демек, спонсор бир киши болсо да жол көрсөтүүчү. Демек, сиз ошол командаңызга үлгү болгонго аракет кылыңыз да. Сиз сөзсүз түрдө үлгү болсоңуз, ошол командаңыз сиздей болот да. Ар бир команданын бир башкача өзгөчөлүктөрү бар. Ар бир командадагы лидерлердин, ар бир партнердун бир өзгөчөлүгү бар да. Ошол өзгөчөлүгүбүздү биз колдоно билишибиз керек. Ошол командада колдонушубуз керек да.
дайыма спонсор айткан чогуу задание береби, чогулуп иштөөнүн бир мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтөбүз сизге. Ошонун баардыгын сиз эмне кыласыз? Колдонуңуз. Ар бир нерсени колдонуңуз. Эми кайсыл учурда биз ошол аплайн структурага кайрылуу керекпиз да. Мисалы, аплайн деген ким? Сиздин өзүңүздүн спонсоруңуз бар. Спонсоруңуздун спонсору бар. Ал спонсордун дагы спонсору бар. Ар бир келген компанияга келген ар бир адамдын өздөрүнүн спонсорлор, анан аплайндары бар да. Аплайндары бул эң биринчи сиздерден мурдараак, канча бир 5 киши, 10 кишиден мурда келген адамдар сиздерге прямой спонсоруңуздардын спонсорлорунун же болбосо алардын спонсорлорунун түзүлгөн эң биринчи турган ушул структуранын адамдары да. Булар сиздерге аплайндар болуп эсептелинет. Аплайндар сиздерге көнчө канчалык аплайндар аябай көп, бирок арасынан сизге жакыныраак эң биринчилерден жакыныраак аплайндарды байкасаңыздар болот. Мисалы, сиздер үчүн өзүңүздөрдүн спонсоруңуздардын дагы аплайндары бар да. Аларга качан, кайсы убакта кайрылыш керек? Сиз биринчи спонсорлор менен байланышасыз. Эгерде сизде командада ар кандай суроолор болуп калышы мүмкүн, ар кандай чечилбеген бир маселелер болуп калышы мүмкүн, ошол учурда сиздер аплайндарга кайрылсаңыздар болот да. Анан бүгүн эле подписка кылган атасыз, ошону спонсор аркылуу үйрөнүшүңүз керек да. Кантип эмени толтурасыз. Аны чуркап барып эле сиз спонсоруңузду да унутуп, бул эчтеке билбейт. Мындан биринчи менде тиги кыйын экен деди, чоң статусту жапкан экен, ошол белек деп чуркабаңыз. Анткени сизге ага чейин сиздин өзүңүздүн спонсоруңуз бар. Спонсоруңуздун спонсору бар. Ошолорго кайрылып, анан кийин толтурсаңыз болот. Кайсыл учурда сиз аплайндарга кайрыласыз? Булар аплайндарга сиздерге чоң маселелер, мисалы, чоң фестивалдарды 200-250 кишилик же болбосо ушундай чоң командаларга академиялар өтүп атканда, же болбосо чоң бир кандайдыр бир мероприятие өткөрүп жатканда кайрылсаңыздар болот. Же болбосо кандайдыр бир компанияда ошол структураны түзгөндөн кийин ар кандай бир чечилбеген маселелер болуп калышы мүмкүн. Спонсоруңуздар болуп чогуу чече албаган маселе болгондо гана ошол спонсорлор аркылуу сиздер эмне кыласыздар? Аплайндарга кайрылсаңыздар болот. Чоң аплайндарыңыздар ар бириңиздердики бар. Мына ошолорго, ошол чечилбеген маселелерди айтканга кайрылсаңыздар болот да. Анан мисалы спонсорду жамандап, же болбосо анын үстүндөгү адамдарды жамандап кайрылыштын кереги жок да. Ар бир адам бизнеске кандай болуп келип, кандай ошол бизнести алып кетүүгө мүмкүнчүлүк алган болсо, ал адамдыкы так ошондой болгон команда түзүлөт да. Ар бирибизде кыял жоругубуз бар. Ар бирибиздин бир кандайдыр бир өзгөчө жактарыбыз бар да. Ар бирибизде түшүнбөөчүлүк болушу мүмкүн. Ар бирибизде бир кандайдыр бир туура эмес мамилелер болушу мүмкүн да. Болгону гана ошону оңдогонго өзүбүздөн аракет болуш керек да. Анан кийин менин спонсорум ушундай бир айтып койду деп таарыныштын кереги жок. Биз апабызга таарынып өмүр бою отура албайбыз. Чындыгында өзүбүздүн энести кабыл алышыбыз керек да. Өзүбүздүн бир тууган, өзүбүздүн энести кабыл алышыбыз керек. Ар бир команда келген партнерлорубузду биз өзүбүздүн бир тууганыбыздай кылышыбыз керек да. Мына ошондо гана сиздин командаңыз ушунчалык ынтымактуу бир багытка түшөт да. Чогулуп ошол команда менен командный оюнчу болуп, команданын оюнчусу болуп чогуу иштеш керек да, чогуу ойнош керек. Ошондо гана жеңүүчү болосуз да. Ошондо гана сиз ошол команданын жеңүүчүсү болосуз. Мисалы, ар бир оюнчуларды ар кандай ойнойт да. Мисалы, кээ бирде футбол ойноп аткан баланы карасаңыздар, бир баласы туура эмес деп, кыйшык деп, же болбосо бир кандайдыр бир эрежелерди бузуп коюшу мүмкүн. Андай биздин оюнда да бар да. Оюнда бузуп койгон оюнчуну оюндан чыгарылат чындыгында, туурабы? Бирок ошол оюнчуну туура ойногонго биз атайын эмне кылабыз? Тренировка кылабыз, үйрөтөбүз.
ар бирибиз ошол оюнчуга кантип ойношту үйрөтүүгө биз милдеттүүбүз да. Мына ошондой кылышыбыз керек. Биз кээ бирөөлөр аябай мындай жалкоо сезиле берет да. Биздин командага келген адамдардын арасынан мындай жалкоо сезиле берет да. Же болбосо киши чакырбайт, постоянно домашний кружокторду кылбайт, өзүнүн жумушу менен алек, үйүндөгү жумуштар менен алек болуп эле жүрө берет да. Муну күнөөлөштүн кереги жок. Балким ал адам түшүнбөй жатат. Балким ал адамдын кандайдыр бир чечилбеген маселелери бар да. Мына ошол маселени чечкенге бир багыттарды көрсөтүш керек да, түшүндүрүш керек. Анан бизде этиканы сакташыбыз керек да. Ар бир адам бизге барктуу, баалуу адам катары сезишибиз керек. Ошондуктан анын кыялына карап кошо урушуп талашыштын кереги жок да. Биз ошол моралдык жакта мамилени бекемдешибиз керек. Мени багып алган апам деп наставникке жагынса боло береби дейт. Ооба, багып алган апам эмес, бул бир багыттагы бизнести чогуу куруп аткан бизнестеги апаңыз да. Чындыгында ошондой да, сизге жол көрсөтүүчү. Сиздин апаңыз дайыма кантип тамакты жасашты, кантип кийиништи, же болбосо кантип үйдү тазалашты, баардыгын үйрөтүп берген. Ошол апаңыздын үйрөткөнү боюнча сиз апаңыз айткандай иштейсиз, үйдөгү тазалыкты кармайсыз, ошол сыяктуу оокаттарды кыласыз. Сизде деле бизнесте ошондой да. Бизнесте сизге кандай багыттарды берип атат, эмнелер сабакка катыштырып атат. Эгерде өзү да сизге окшоп эле 1 саат мурун келген болсо, дагы сиздин апаңыз ал. Сиз менен сизди кошо чогуу алып жүрү экөөбүз окууга барабыз деп, ошол биринчи күндөн баштап чогуу окуган болсо дагы, бул сиздин апаңыз да. Анткени сизди сабакка ошол адам чакырып, ошол менен чогуу келип үйрөнүп атасыз да. Моралдык мамиле дайыма ар бир адамда болуш керек. Ар бир адам бир кандайдыр моралдык жактан бири-бирине жардам бериш керек да. Биздин жүрүш турушубуз, кыял жоруктарыбыздын баардыгы тең, ар бир адамдыкы ар башка да. Көнүмүш адаттарыбыз ар башка. Бирок биздин багытыбыз бир да. Биздин тилегибиз бир да. Биздин бир жолдо баратабыз да. Ошондуктан биз эмне кылабыз? Бири-бирибизди дей кылып жүрөбүз да. Мен сиздерге бир притчаны айтып берейин, муну дайыма айтам. Ушул айбанаттардын баардыгы тең ушул компанияда иштешет экен да. Бир компанияда иштешет экен. Бирок ошолордун арасынан коён, анан кийин арстан, түлкү үчөө талашышат экен да. Анан үчөө тең аябай талашышат да. Жок, мен күчтүүмүн дейт. Арстан айтат экен да, мен аябай күчтүүмүн, мен кыйынмын, мен баарыңарды жеңем, мен ушунчалык күчтүү болгондуктан мен биринчи ийгиликке жетем дейт да. Ошентип жарышып башташат да. Мен аябай бүт айбанаттарды башкара алам, мен канча адамды коркутуп үркүтсөм дагы бат эле жазып алам. Ушунчалык мен аябай катуу иштейм. Менден баардыгы корккон үчүн баардыгы тең келишет. Мен аябай күчтүүмүн дейт да. Менин күчтүүлүгүмдү билген үчүн баардыгы ишенип мага келишет дейт. Анан коён айтат да, мен аябай тезмин. Мен ушунчалык тездик менен секирип, силер канчалык күчтүү болсоңор дагы мен ушунчалык жеңилмин, ушунчалык бат кыймылдайм, ушунчалык тездик менен биринчи ийгиликти жаратам деп талашат да. Анан түлкү айтат, жок, силер бат болгонуңар менен, күчтүү болгонуң менен менин акылдуулугум силердин кыйындыгыңардан ашып түшөт дейт. Силер менчелик куу боло албайсыңар. Силер мен канча адамды алдап туруп эле оңой эле жаздырып, оңой эле иштеп ийгиликке жетип коем. Менде куулук, алдамчылык аябай күчтүү, менин күчтүү жактарым аябай көп дейт да. Анан ошентип жарышышат, аябай катуу жарышып, ушунчалык баягы коён тездик менен секирип аракет кылат, түлкү болсо куулугу менен аракет кылат, арстан болсо күчтүүлүгү менен аракет кылат да. Анан баардыгыңыздар ойлоп көрсөңүздөр, кимиси биринчи келет деп ойлойсуздар? Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, жооп жазганга аракет кылсаңыздар, кимиси биринчи күчтүү болот?
Булардын бардыгы тең, эч кимиси күчтүүлүккө жетпейт. Анткени буларда бир кандайдыр бир башка багыт бар да. Мен тигинден кыймын деген мактаныч, көкүрөктө бир кандайдыр бир башкача дем бар да. Бирок ошолордун ичинен, ошол айбанаттардын ичинен эч качан мактанбастан эле ушул спонсорунун, өзүнүн спонсорунун айтканын кылып отуруп эле тотугуш утуп кеткен да. Бардыгынан тотугуш ийгиликтүү болгон. Эмне үчүн дегенде, тотугуш дайыма өзүнүн баккан баягы айтып түшүндүрүп берген спонсорунун же болбосо өзүнүн баккан кожоюнунун айтканын гана кылат экен да. Кайталап отуруп эле. Ооба, туура эмес үчөөнүкү дейт, ынтымагы жок дейт, туура айтасыздар. Бирок демек ошол тотугуш кайталай берип жеңген экен да. Кайталай берип. Эмнени айтса ошону кыла берген да. Кайталап. Айткан сөзүн кайталап жаттап алган. Демек бул кайсыл жерде болбосун тотугуш сөзсүз түрдө кайталанма жашоодо экен да. Кайталанып ар бир айткан ошол кожоюндун сөзүн кайталап жаттап алат да. Биздин арстаныбыз же болбосо түлкүбүз же тиги коенубуз только мактанчаактыгы менен өзүнүн немеси менен жеңе албаптыр да. Демек тотугуштай болуп эмне болушубуз керек экен? Биз спонсорубуздун да кылган нерсесин эле эмне кылабыз? Кайталай берет экенбиз да. Кайталай берип анан кийин биз ийгиликти жаратат экенбиз. Бизде эч кандай ашыкча нерсе жок жумушта. Биздин бизнесте только эмне кылабыз? Кайталай эле беребиз. Баягы эле презентацияны 100 жолу, 1000 жолу кайталап айтабыз. Маркетинг планды 100 жолу, 1000 жолу кайталап айтабыз. Кылган жумушубуз, спонсорубуз эмне кылса, обученияга катышабыз. Презентация оку десе, презентация окуйбуз. Регионго чыгып кыла десе, региондорго чыгабыз. Азыр сиздер бүт багытты үйрөнүп атасыздар. Ар бириңиздер эмнени кылыштын баардыгын тең үйрөнүп атасыздар да. Демек сиздер ошону гана туура отуруп эле, туура кылган нерсени эле кайталап отуруп эле сиз эмне кыласыз? Ийгиликти жарата аласыз да. Демек кайсыл учурда болбосун структурадагы баардыгыбыз тең бири-бирибизди кайталоо менен иштейт экенбиз да, кайталоо менен. Анан спонсор дайыма туура деген бизде принцип бар. Спонсор туура эмес айтып атса дагы, ал спонсор туура деген. Биз ошентип гана өзүбүздүн ишибизди туура алып кете алабыз. Жок, туура эмес, мен андай кылбайм. Мен регионго барбайм. Мен кандай кылсаңыз дагы, мен деген азыр бала багып атам. Мен небере багып атам. Мен деген үйдөгү жумуштарым бар. Мен азыр жумушум бар, кечке чейин бошобойм деген шылтоолордун баарын жок кылып туруп, биз эмне кылабыз? Спонсор эмне деп айткан болсо, ошону кылабыз. Аткарабыз ошону. Фестивалдарды өтөбүз, региондорго барабыз, кафейни фуршеттерди өткөрөбүз. Муну жалгыз кылбайбыз, муну командабыз менен 5 адам, 10 адам болуп чогулуп алып, ошол командадагы ключевойлор менен чогулуп алып, эмне кылабыз? Ушундай чоң-чоң мероприятиялерди өткөрүп баштайбыз. Мына ошондо гана ийгиликке жетебиз да. Негизи кээ бир адамдар продукцияны колдонушат, кээ бири сатат сиздин командаңызда, кээ бирлери окуганды жакшы көрөт, обученияларга көп келишет. Кээ бирлери болсо башкаларды окутканды аябай жакшы билет. Мына ушундай команда менен сиз эмне кыласыз? Топтоп алып, мына ошолорду колдоносуз. Арасынан обученияга шыктуу адамдарды обученияга катыштырыңыз. Бирок азыр көпчүлүгү мен ал обучение өткөргөндү биле албайм, айта албайм деген менен көпчүлүгүңүздөрдө ошондой бир шык бар да, бирок ошону колдоно албай атасыз. Сиз окутуңуз, ар бир командаңыздын ар бир лидерин окутуңуз. Спонсордун милдети өзүңүз менен кошо жетелеп алып, эки колуңузда эки адамды жетелеп алып региондорго барыңыз. Ошол спонсордун милдети командасын андан ары алып кеткенге болгон мүмкүнчүлүгүн жумшоо да. Спонсор поручитель деп коет. Поручитель ошо латын тилинден алынган экен, спонсор деген поручитель деген түшүндүрөт экен да. Же болбосо кандайдыр бир адамга жоопкерчилик алган адамды айтат да. Сиз спонсор катары ошол командаңыз үчүн сиз эмне кыласыз?
алып баруучу, алып жетелөөчү, жардам берүүчү болуп бул милдетиңизди аткарышыңыз керек да. Анан ар бир командадагы ар бир адамды колдойсуз. Бириңиздер колдойсуздар. Демек командаңызды колдоп атканыңыз ошол да. Информация менен дайыма камсыз кылып туруңуз. Эмне жаңы информация болуп атат? Кандайдыр бир юбилейлер болуп атабы, академиялар болуп атабы, компанияда бир обучениялар болуп атат, кандай жаңылыктар болуп атат? Сиз спонсор катары ошол командаңызга келген ар бир лидерди ошол информация менен камсыз кылыңыз. Кандай эме болсо да, жаңы төрөлгөн балага эмне алабыз? Тамак бергенди үйрөтөбүз. Жаңы төрөлгөн баланы бүт тегерегибизде чөйрөдө эмне жаңылыктар болуп атканын көргөнгө жардам беребиз. Мына ошондой жаңы төрөлгөн баладай сиз эмне кыласыз? Ошол спонсор ошонун бардыгын тең үйрөтүп чыгат да. Ошол ар бир келген кичинекей баладай болуп келген партнерго эмне кылат? Спонсор постоянно жоопкерчилик алат. Демек бүт жаңылыктар менен камсыз кылып да. Сиздин аракетиңиз кандай болсо, ошого пропорционалдуу болот экен да. Сиздин эмгегиңизге жараша сиз айлык аласыз. Сиз ошого жараша кылган кызматыңызга жараша айлык аласыз да. Ар дайым спонсор командасына мотивация берип туруш керек. Мотивация. Демек сен күчтүүсүң, сен кыйынсың, сен мыктысың, сен абдан аракетчилсиң деп күндө мактоонун үстүндө болуш керек. Спонсордун милдети мына ушул да. Ошол милдеттердин бардыгын дайыма кылыш керек да. Анан эч качан ар бир келген адам лидер болуп төрөлбөйт. Төрөлүп келген. Негизи төрөлгөндө ар бир адам лидер болуп төрөлгөн. Бирок компанияга мисалы кандай иштештин жолун билбеген, пока лидер боло электердин бардыгын тең сиздер эмне аласыздар? Өстүрүп чыгасыздар. Же болбосо спонсор как сиздин балаңыз жаңы төрөлгөн, же болбосо кызыңыз сыяктуу болуп чоңойтосуз аны. Багып чоңойтосуз. Багып чоңойтконуңуз эмне? Бүт бардык биздин компаниянын бүт бардык ар бир эмесин, нерсесин иштөө мүмкүнчүлүгүн баарын үйрөтүп чыгасыз. Мына ошондо сиз эмне аласыз? Спонсор деген мыкты спонсор, күчтүү лидер катары көрүнө аласыз да. Эң башкысы сизге ар бир келген партнерго спонсор авторитет болуш керек. А спонсорго партнер күчтүү лидер болуп өсүп чыгыш керек да. Мына ошол бири-бири менен байланыштагы кызматташтык бул эмне кылат? Ошол ар бир партнердун ийгиликтүү болушуна жардам берет. Сиздер байкасаңыздар, кээ бирде спонсорлорго караганда партнерлор ашып кетет. Анткени партнердун кыймылы көбүрөөк. Биздин компанияда ушунчалык чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Сиз 5 жыл мурун келген, 10 жыл мурун келген адамдардан ашып кетсеңиз болот да. Азыр андайлар аябай көп бизде. Аябай көп. Өзүнүн спонсорлорунан чоң статустарды жаап, өзүнүн спонсорунан биринчи менеджер статусун жапкан адамдар аябай көп. Ошондуктан сиздин бүгүнкү келген мүмкүнчүлүгүңүз 10 жыл мурун келген адамдардан ашып кетсеңиз болот да. Бул сиздин кыймылыңызга, сиздин аракетиңизге, сиз кандай спонсоруңуздардын берген түшүнүктөрүн баарын кабыл алганыңызга жараша болот да. Команда менен аябай чоң жумуштарды аткарсаңыздар болот, чоң жумуштарды. Анан сиз эч качан башка адамдарга салыштырбаңыз өзүңүздү. Сизде өзгөчө бир башкача бир шык бар да. Ар бир адамдын өзүнүн шыгы бар. Мен да бир притчаны мурда айтып жүрөм, бирок ушул притчада мага аябай жакчы, себеби мындай да. Карасаңыздар, дүйнө жүзүндө аябай таланттуу адамдар көп да. Таланттуу адамдар көп. Сиздин биздин дагы ар бир күндө чакырган адамыңыздардын өзүнчө бир таланты бар да. Кытайда бир чоң конкурс өтөт да. Аябай чоң сүрөтчүлөрдүн конкурсу өтөт. Аякта аябай көп комиссияда, сүрөтчүлөрдүн конкурсунда жеңүүчүлөрдүн комиссиясы аябай күчтүү болот да. Ошондуктан Кытайдын бардык жеринен толуп ушул сүрөтчүлөрдүн түрү келишет. Анан бир аябай күчтүү мындай акылдуу, акылман адам
баягы кыйын адам, ошондой сынактарды да катышып жүргөн адам ошол жөнүндө угат дагы, жерлерди кыдырып, көптөгөн конкурстарды немелерин катышып, ушунчалык бир акылдуу өзүнүн эмеси менен өзүнүн советин берген адам болот да. Анан ошол адам ушул конкурсту угуп калып, ошол конкурстуга барып калат. Барып калса, баягы комиссиялар баардык сүрөттүн баарын текшерип чыгышат дагы. Ошолордун ичинен эң мыкты, эң кыйын, эң күчтүү деп 2 адамды айтышат да. Мына ушул экөө өтө күчтүү экен, сүрөтчүлөр экен дейт да. Бирок ошол экөөнүн сүрөтүн, картинкаларын карап отурушуп, такыр тандай албай коюшат да, кайсынысы күчтүү экен. Анан ошол комиссиядагылар мынтип карап турса, баягы аябай күчтүү саяпкер ушул адамды байкап калышат дагы. Биздин колубуздан келбей калды, сиз өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы дейт да. Ошол адамды баягы кыдырып келип, атайын бүт жерде дайыма сынактарды карап жүргөн адамды чакырат. Чакырганда ал келип 2 сүрөттү карап турат да. Чындыгында өтө кооз тартылган, ушунчалык жогорку деңгээлде тартылган сүрөт болот да. Анан биринчи сүрөтчүдөн сурайт: бул сүрөттү сиз өзүңүздүн кемчиликтериңиз барбы? Ошону чындыгын айтыңыз дейт да. Анан биринчи сүрөтчү өзүнүн сүрөтүн карап туруп эч кынтык таппайт да. Анан кийин айтат: мен муну болгон күчүмдү жумшагам. Бул жерде менин сүрөтүм, эч кандай кынтыгы жок, эч кандай мындай туура эмес тартылган жери жок дейт да. Анан экинчи сүрөтчү айтат: анда эми сиз айтыңыз дейт. Экинчи сүрөтчү карап туруп өзүнүн немесине мындай неудобный болупчу, мындай ыңгайсыз абалга келет дагы. Анан айтат: мен бул жерден өзүмдүн каталарымды көрүп атам дейт да. Кээ бир жерлеринде менин өзүмдүн каталарым бар дейт. Мен аны азыр сүрөтүмдү карап туруп байкап атам, да жетишпеген жактары бар экендиги мага көрүнүп турат дейт да. Анан ошондо баягы саяпкер айтат: мына бул экинчи сүрөтчүгө беребиз дейт да. Ошонткенде баардык комиссиядагылардын баары чуркурап жиберишет да. Эмне үчүн биринчи сүрөтчүдө эч кандай ката жок, а экинчи сүрөтчү өзү да сезип атат, катасы көп экен, же болбосо толук тартылбагандыгын көрүп турат. Биз ошого эмне үчүн беришибиз керек дейт. Анан ошондо саяпкер айтат экен да: көрдүңүздөрбү дейт, биринчи сүрөтчү жеткен чеги, ийгиликке жеткен ошол баардык сүрөтүн байкап туруп жеткен чегине жетиптир дейт да. Болгон шыгы ушуну менен бүтөт дейт да. Эң мыкты деген шыгы. А экинчи сүрөтчүнү байкаңыздар. Ошондой эле ушундай сонун тартылган сүрөттө дагы көп нерсенин үстүнөн иштөө керек экендигин, мунун дагы жеткен ийгилиги же болбосо бийиктиги ушул эле эмес дейт да. Мындан да окмуш күчтүү, аябай ушундай сонун сүрөттөрдү тарта турган мыкты дагы шыгы бар дейт да.